Ондогон жылдар бою рохинжалар Мьянмада утур куугунтук жеп, качып чыгууга аргасып болушту. Алар өз үйүбүз деп атаган Ракхайн штатында аскерлер бүтүндөй жамааттарды күч менен кууп чыгышкан. Бүгүн алардын көбү Бангладештин чек арасынын аркы yüzүндө качкындар лагеринде турушат. Жарандыгы жок, үйлөрүнө кайта алышпайт. Рохинжалар өзү кимдер жана алар кантип өлкөсү жок эл болуп калышкан? Бул кризистин өзөгүндө иденттүүлүк маселеси жана Мьянманын кимди өз эли катары тааныгандыгы турат. Мьянмада жарандык этникалык негизде берилет. Эгер өкмөт кайсы бир топту түпкүлүктүү калк деп тааныса, алар автоматтык түрдө жарандыкка ээ болушат. Бирок рохинжалар бул тизмеде жок. Ошондуктан алар бир кыйла татаал процесске туш болушат. Рохинжалардын тек жайы талаш жаратат. Рохинжа эли биринчи Англия-Бирма согушуна чейин эле 19-кылымдын башынан бери Ракхайн штатында жашап келишкенин айтышат. Ал эми өлкөдөгү айрым башка топтор аларды түпкүлүктүү эл эмес дешет. Көптөгөн мьянмалык рохинжаларды жакында эле колониалдык мезгилде келгендер же 1971 жылы Бангладештин боштондук согушунан улам келгендер дешет. Ошол себептен рохинжалар көп учурда чет элдиктер сыяктуу кабыл алынып, мыйзамсыз мигранттар катары каралат. Жарандыгы жок болгондуктан рохинжалар Мьянмада оор чектөөлөргө туш болушат. Алар саякаттоо же турмуш куруу үчүн, жада калса билим алып, медициналык кызматтарды алуу үчүн өкмөттөн уруксат сураш керек. Ал эми юридикалык статусу жок болгондуктан алар куугунтукка туш болушат. Ондогон жылдар бою рохинжалар Бангладеш менен чектеш 3 шаарчада көпчүлүктү түзүп келген. Бирок өкмөт аларды таануудан бир нече жолу баш тартып, алардан үй бүлөсүнүн тарыхын далилдоону талап кылган. Көптөр үчүн андай кылуу мүмкүн эмес. Алардын документтери биринчи кезекте жоголгон, жок кылынган же эч качан кабыл алынган эмес. Аларды жектүү саясаты ондогон жылдар бою уланып келген. 1962 жылы аскердик төңкөрүш болуп бийликке генерал Невин келген. Анын ксенофобиялык маанайдагы өкмөтү рохинжалардын иденттүүлүгүн системалуу түрдө жок кылган биринчи бийлик болуп калды. 1978 жылы иммиграциялык жараян аркылуу 200 000 рохинжа Бангладешке күч менен чыгарылган. Алардын көбү кийинчерээк артка кайтарылган, бирок прецедент түзүлүп калган. 1988 жылы дагы бир аскердик режим бийликке келген. 3 жылдан соң кайрадан куугунтукту башталып, дагы 200 000 адам чек арадан качып өтүшкөн. Рохинжалар менен болгон окуяларда алардын этникалык теги жана дини да чоң роль ойноду. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда рохинжалар британ күчтөрүн колдошкон. Ал эми раххайндык буддисттердин көбү жапондор тарапта болуп, жамааттар ортосундагы ишенбөөчүлүк күчөгөн. 1942 жылдагы жамааттар ортосундагы зордук зомбулук Ракхайн штатында ажырымды пайда кылды. Мусулмандар түндүккө, ал эми Ракхайн эли түштүккө көчүп кетишкен. Бул рохинжаларды катуу оочулантып койду. Ошондуктан алар бир улуттан турган жамаатка айланды. Мьянмадагы башка жамааттарда мындай болгон эмес. Мындай бөлүнүү 2012 жылы кайрадан курчуп кетти. Рохинжа эркектери жергиликтүү Ракхайн аялга сексуалдык зомбулук көрсөттү деген айыптоо болуп, мусулман рохинжалар менен буддисттердин Ракхайн топторунун ортосунда катуу кагылышуу чыкты. Ал эми эң чоң куугунтук 2017 жылы рохинжа согушкерлери бир нече полиция бекеттерине кол салгандан кийин болгон. Бир канча жуманын ичинде 740 000ге жакын рохинжа качууга аргасып болгон. Аскерлер айылдарга ырайымсыз чабуулдарды жасап, бүтүндөй жамааттарды жок кылышкан. Миңдеген адамдар жер которууга мажбур болгон. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши муну этникалык тазалоонун анык мисалы деп атаган. Ал эми фактыларды изилдөөчү миссия рохинжалар зордукталганын, кыйноого алынганын же өлтүрүлгөнүн аныктаган. Бүгүнкү күндө рохинжалардын көбү Мьянмада жашашпайт. Көпчүлүгү Азияга жана Жакынкы Чыгышка чачырап кеткен. Бирок алардын эң чоң тобу 1 200 000ден ашуун адам Бангладеште качкындар лагерлеринде жашайт. Бангладеш качкындар боюнча конвенцияга кол койгон эмес. Андыктан рохинжалардын жашай турган жери болсо да, алардын укуктары чектелүү. Ал эми лагерлерде жашоо оор. Ошентсе да адамдарда үйүнө кайтуу үмүтү өчө элек. Мьянмада азыр жарандык согуш жүрүп жатат. Ал эми Ракхайн штатынын көпчүлүк бөлүгүн куралдуу топ Аракан армиясы кармап турат. Буддист, Ракхайн жана мусулман рохинжа жамааттарынын ортосундагы диний жана этникалык чыңалуу курч бойдон кала берүүдө.
After 2021 military coup, 2021 жылдагы аскердик төңкөрүштөн кийин Аракан армиясы деп аталган этникалык Ракхайн куралдуу тобу Ракхайн штатында көптөгөн аймактарды, анын ичинде рохинжалар басымдуулук кылган жерлерди да басып алды. Ошондой эле бул топтун рохинжа калкына жасаган мыкаачылыктары тууралуу маалыматтар бар. Албетте алар муну четке кагышат. Бирок мындай кабардын жайылышы рохинжа калкынын сесин алып, белгисиздик сезимин пайда кылды. Көптөгөн рохинжалар кайтып барсак эмне болот деп коркуп турушат. Алар азыр ара сатып алды. Рохинжалар үйлөрүнө кайта алышпайт. Азыркы турган жеринде да биротоло отурукташа албайт. Алардын келечеги белгисиз бойдон кала берүүдө.